Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мындан 2 күн мурда биз Кыргызстан аймагында иштеп жаткан жеке унаа мектептерин жабуу боюнча маселе көтөрүп, маалымат айтылган. Бүгүн ошонун тегерегинде көп талкуулар болуп атат. Эмне үчүн жеке унаа мектептери жабылып атат, кандай максатта жабылып атат, ошо боюнча бүгүн кененирээк түшүнүк берип коелу деп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө жеке унаа мектептери айдоочулук күбөлүктү берүүдө толук айдоочуну даярдабай, практикадан өткөрбөй берип аткан учурлардын кесепетинен жол кырсыктары да катталып атат. Ошол себептен мындан ары мамлекет өзү окутуп, толук айдоочулук эрежени үйрөткөндөн кийин айдоочулук күбөлүк берүү боюнча даярдыктарды көрүп жатат. Андан тышкары бүгүн 2026 жылдын январь айынан тарта айдоочулук күбөлүктөрүнүн жаңы үлгүсүн берип баштайбыз. Ошол боюнча дагы маалымат берилет. Азыр бул реформаларды ишке ашырып жаткан президенттин иш башкармалыгы азыр сиздерге президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбекович кененирээк маалымат берет. Ушул түз эфирден пайдаланып суроолоруңуздар дагы биздин социалдык байланыш тармактарына жаза кетсеңиздер болот. Сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына биз 2 күн мурун пресс-конференция бергенбиз. Ушул водительское удостоверение боюнча жаңы паспорттун үлгүсү боюнча ошол жерде аябай көп талкуу болуп, суроолор көп келип атат. Ошол 14 ай эмне үчүн окуйбуз, 14 ай окуса кандай болот, 2,5 ай деле алып атабыз деп. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге түшүндүрүп кетейин. Акыркы учурларда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде аябай көп жол кырсыктардын катталуусун. Айдоочулук күбөлүктү алганда эч кимге жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө мына ошол частный автошколалардын жетекчилери дагы угуп отурса керек. Биздин жаш жарандарыбызга айдоочулук күбөлүктү бергенде бүгүнкү күндө мына айдоочулук күбөлүктү алган бизге 1-2 жараныбыз айтып атат. Акча менен сатып алат. Бүгүнкү күндө унаа акча менен сатып алып, эч кандай илим албастан, билим албастан бүгүнкү күндө бардык нерсени ушул акча каражаты менен сатып алып, андан кийин 1-2 саат практика жүзүндө машиналар менен өтүп коюп, анан мына водительский праваны алып, көп жол кырсыктары катталып атат. Бүгүн учурдан пайдаланып мен айтып кетейин. Машинага отурганда автомобилге адамда илим, билим болбосо, кандай кылып туруп мына жаныңарга өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү саласыңар, жакындарыңарды саласыздар. Мына ошол скорость менен баратып, канча деген кырсыктар бизде катталып атат. Эч кимге кепилдик эмес. Эртең мына ошол айдоочулук күбөлүктү сатып алган жарандарыбыз ошол келип, ошол жерде отурган ар бирибиздин бирөөбүзгө келип тийишине деген эч кандай кепилдик жок. Ошон үчүн биздин максатыбыз бүгүн мүмкүн жаман көрөсүздөр, бирок 1 жылдан кийин, 1-2 жылдан кийин көрөсүздөр, бизде бардыгы калыбына келет. Эч кандай маселе жок бүгүнкү күндө. Ошол автошколаларда окуп, кадимкидей эле мектептин 2026 жылы сентябрь айынан баштап туруп, биз 11-класстын сабагына киргизип атабыз. Ал жерде окуп, түшүнүп, ар бир айдоочу знактарга чейин теорияны, андан сырткары практиканы 20 сааттан ашык кем эмес өтүп, кышкысын даярданып, жайкысын, түнкүсүн машинаны айдап, биз ушул квалификационный бүгүнкү күндө айдоочуларды чыгаралы деген максатта. Эми ушул жерден пайдаланып мен сиздерден бир эле нерсени өтүнүп кетейин. Мына ушул айтып атпайбы, частный автошколаларга ажиотаж болуп атат, окуу көбүрөөк ушул жабылганча биз алып алалы деп. Эми ал жерден окуп алганда мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Бардыгыңыздарга белгилүү. Акча каражаты менен сатып алып, мындан ары ошол жеке автошколалардын ээлерине кайрылып кетейин.
Андан кийин алганда унаа мамлекеттик ишканасына келип туруп, ошол жерде экзамендер тапшырып, айдоочулук куәлүгү алынат. Ал жерден өтпөй калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн өзүңөр бүгүнтөн баштап жакшылап ойлонуп, бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты, бүгүнкү күндө ушул келечек муундарыбызга биз жакшына кылып туруп бир шартты түзүп, мындан ары дагы илим менен, билим менен мына ушул айдоочулук куәлүгү ала турган болушубуз керек. Ар бир жараныбыз 11 классты бүткөндөн кийин кесип тандайт. Юрист болобу, экономист болобу, инженер болобу, ошол юрист болуш үчүн дагы 5 жыл университетте окуйт. Окуп, илимди, билимди алып туруп, анан кийин өзүнүн ошол спеси менен иштеп баштайт. Бул дагы айдоочулук дагы ошондой. Азыр биз мурункудай шалакылыкка, бүгүнкү күндө коррупциялык схемаларга айдоочу ошол жеке автошколаларда акча менен сатып алуу деген мындан ары болбойт. Мындан ары мындай нерсеге биз жол бербейбиз. Кудай сактасын. Мен сиздерге дагы айтып атам. Мына азыр менин биринчи заместителим Бобик Салимжанович азыр бардыгын түшүндүрүп берет сиздерге. Ошол ар бир жараныбыз, бүгүнкү күндө ар бир жараныбыздын өмүрү бүгүнкү күндө биз үчүн аябай кымбат. Ошон үчүн биз ушул жолдо болгон кырсыктарды азайтуунун негизинде мына ушул кадамдарга барып жатабыз. Рахмат чоң, Каныбек Тургунбекович. Жалпы сөздү баштаардан мурда бүгүнкү күндө статистиканы бир ооз айтып коюшубуз керек. 2024 жылы жалпы 7423 жол кырсыгы катталыптыр Кыргызстан боюнча. Элестетсек эле 7423. Анчинен жалпысы каза болгондордун саны 514 адам каза болуп атат. 514 адам каза болуп атат. Эми буну бир жылга бөлгөндө күнүнө 1 же 2 адам өлүп атат деген сөз бул, күнүнө деген. Анын ичинен каза болгондордон сырткары жалпы 636 адам ар кандай түрдө жаракат алып атат. Анча мынчасы өмүр бою баспай калган, өмүр бою акыл эсин жоготуп калган учурлар болуп атат бүгүнкү күндө. Ал эми 9 айдын 25 жылдын 9 айдын эле жыйынтыгын алайлы. 9 айдын жыйынтыгы менен бул ушунчалык чоң көрсөткүчкө жетти. Жыйынтыгында 9078 жол кырсыгы катталды. 9078. Анын ичинен былтыркы жылы бир жылда 514 адам каза болгон болсо, быйылкы жылы 9 айдын жыйынтыгында эле 636 адам көз жумуп атат жол кырсыгынын кесепетинен. 1000ге жакын адам ар кандай жаракат алып, бүгүнкү күндө ошол эмеден жол кырсыгынын айынан жаракат алып, мына ар кайсы ооруканаларда жатып, жыйынтыгында көпчүлүгү инвалид статусун алып калып атат. Бул кандай көрсөткүч бүгүнкү күндө? Бул эң жаман көрсөткүчтөрдүн бири экен. Статистиканын негизинде жалпы ошол СНГ мамлекеттеринин арасында Кыргызстан ушул ДТП боюнча, жол кырсыгы боюнча эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетиптир бүгүнкү күндө. Ушул жагдайды эске алып, биздин өлкө башчыбыз Каныбек Тургунбекович көзөмөлгө алып, мына биз жалпы муну эң башынан окуу системасын башынан өзгөртөлү деген чечимге келдик. Себеби право алган адам бүгүнкү күндө азыркы кездеги программа боюнча болгону 2,5 ай окуйт экен. 2,5 айда болгону 10-12 гана сабак болот экен. 10-12 гана сабакта эмеден право ала турган адам болгону машинага отуруп, алдын карап, алдыга айдап, аркага айдаган гана учурлары гана эске алынат экен болгону. Биз болсо мунусунда башкача программаны киргизели деп атабыз. Эң эле негизгиси машина жөнүндө бир жалпы бир түшүнүк болсун деген. 1 ай, 2 ай жок дегенде машина жөнүндө түшүнүк. Орусча айтканда алдыңкы привод, передний, задний привод деген эмне, ДВС деген эмне, гибрид деген эмне. Эң эле жөнөкөй машинасынын баллону жарылып калса, дөңгөлөгү жарылып калса, дөңгөлөгү. Аны алмаштырышты билбейт. Себеби бүгүнкү күндө 2,5 ай окууда буну үйрөтпөйт. Урматтуу көрүүчүлөр, силер ошону билип алгыла. Эмне үчүн биз 1 жыл, 2 ай, 1 жыл 4 айга чейин окуу мөөнөтүн биз узартайлы деп эсептеп атабыз. Себеби ушул 1 жыл 4 айдын ичинде болгон
кандай машина жөнүндө, автоунаа жөнүндө, анын айдоосу жөнүндө, этикасы жөнүндө бүгүнкү күндө өзүңөр карагылачы, бүгүнкү күндө кандай биздин этикабыз бар бүгүнкү күндө. Эң элементарный ушул машинанын айдоонун этикасы жөнүндө сабак жок бүгүнкү күндө. Ошол сабакты киргизген атабыз. Себеби машина баратканда пробкада турсаң сөгүнөт. Алдыңан чыга койсо аркасынан кууп келип барып машинасын сөгүнөт, же урушат, же мушташ болот. Ошонун бардыгы мына бүгүнкү күндө айдоочулук этиканын жоктугуна байланыштуу болуп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, реформа бул бир гана заматта болуп калбайт. Реформа бул акырын болуш керек. Мына ушул реформаны, унаадагы реформаны мына бүгүнтөн баштаган атабыз биз бүгүнкү күндө. Өзүңөргө белгилүү болсо керек анча-мынчасына. Мына бул жерде автомектептердин директорлору эмелери да болуш керек. Карап турат, анча-мынча окуялар болуп атат. Под ключ деген түшүнүк бар экен, Каныбек Турунбекович. Под ключ деген түшүнүк бар экен. Бул деген эмне? Сабакка келесиң, келбейсиң, бир орусча айтмакчы, энный сумманы акчаны берет экенсиң, сабакка келесиң, келбейсиң, аягына чейин окутуп, колуңа документти берип, вождениеден өттү деп, даже ошол тесттен дагы өткөрүп койгонго мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эми түшүнүп турабыз. Мурункудай 10 жыл, 15 жыл дагы абал жок. Жакшы болду, мамлекет көзөмөлгө алып, бирдиктүү тест кылды, бирдиктүү окуу программасын кылды. Бирок бул дагы бүгүнкү күндө мына статистиканы карасаңыздар, жетишсиз болгондугуна байланыштуу президентибиздин тапшырмасы менен, Каныбек Турунбековичтин көзөмөлү менен мына жаңы реформага барайлы деп атабыз. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү түшүнбөйт. Көпчүлүгү атайын кылышы мүмкүн. Мен күнөөлөбөйм, бирок көпчүлүк бүгүнкү күндө жалпы 345 лицензия бар экен. Жеке автомектептерди окутуу жөнүндө. Алардын албетте алардын бүгүнкү күндө тапкан кирешеси азайып кетиши мүмкүн. Ошолор атайын орусча айтмакчы демпинговать этиши мүмкүн. Бирок биз өзүбүздүн калкыбызды ойлошубуз керек. Өзүбүздүн калкыбызга туура маселени коюп, жакшы сабактарды өтүп, качественный орусча айтмакчы сабактарды өтүп, келечекте бул деле бир күн, эки күндө, бир жыл, эки жылда болбойт. Бүгүнкү окутуп баштаган, этикага окуткан окуучуларыбыз праваны алып баштаганда бул дагы өзүнүн мөмөсүн бир жылда гана бере калбайт. Реформа акырын, может быть, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин мына барганда бүгүнкү күнү окуп баштаган жаңы метод менен окуп баштаган 1 жыл, 1,5 жылга чейин окуп баштаган методдор менен гана биз кийинки эмеге поколенияга биз ошол жакшы сабактар менен калтырып кетишибиз керек. Биздин идеябыз, Каныбек Турунбекович колдоп баштап биз колдоп аткан идеябыз мына ушунун бүт баары ушундан. Мына өзүңөр карагыла, Европанын мисалын алдык. Өзүңөр карасаңар болот. Мына Финляндия, жанында Швеция, жанында Норвегия. Мына ушул Финляндия дүйнөдөгү билим берүү системасындагы эң биринчи орунда турган, мына системасында эң жакшы качественный билим бере турган мамлекеттердин Европада эң алдында экен. Себеби Министерство образования, ошо министр образования бүгүнкү күндө биринчи вице-премьердин деңгээлинде барат экен. Себеби билимге өтө катуу көңүл буруп аткан кербез бүгүнкү күндө. Мына былтыркы жылдын статистикасын карасаңар, бир өлүм болбоптур. Финляндияда бир өлүм болбоптур. Окуу системасы кандай? 1 жыл 2 айга чейин окуйт экен. Азыркы мен айткан, мына биз айткан ушул ар бир этикадан баштап машинасы, автоунасы бузулуп калса, эмнеден бузулгандыгы жөнүндө хотя бы жок дегенде түшүнүгү болуш керек экен. Бүгүнкү азыр 2,5 ай окуйт Каныбек Турунбекович. 2,5 ай окугандан кийин жолго чыгып дөңгөлөгү жарылып калсынчы, эмне кылышын билбейт Каныбек Турунбекович. Дөңгөлөгү жарылса, эмне кылыш керек экенин билбейт. Дөңгөлөк ключу барбы жокпу, аны билбейт. Биз мына реформанын негизинде Каныбек Турунбекович жаңы окуу системасын, жаңы методдор менен жаңы окуу системасын мына жаңы киргизип, реформаны баштоо алдында турабыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына аябай эң туура бүгүнкү күндө азыркы көйгөйлөр боюнча туура айтып кетти. Мен сиздерге бир эле нерсени айтып коеюн, учурдан пайдаланып, аябай көп суроо болду. Эски праваны алып, ушул эски праваны билесиздер, бессрочный правабыз бар. Бул биздин кошуна мамлекеттерде эле таанылбайт болгону биздин өзүбүздүн Кыргызстанда гана жүрөт. Аларды алмаштыруу системасы акысыз.
эч кандай акча каражат төлөбөйсүңөр. Андан сырткары эч кандай экзамендер тапшырылбайт. 2026 жылы январь айынан баштап, Кудайым буйруса, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Эч кандай тоскоолдуксуз келесиздер, алмаштырып кетесиздер. Мурунку азыркы иштеп аткан колуңарда бар 10 жылдык права, ал иштей берет. Эч ким аны муктаждандырып сиздерди алмаштыргыла деп айтпайт. Срогу бүткөндөн кийин мына кайрадан алмаштырып, мына ошол жаңы праваны ала бересиздер. Эч кандай бүгүнкү күндө бул жөнүндө маселе жок. Мына ушул дагы бир жолу кайталап кетейин. Мурунку жаңы биринчи берилген бессрочный права боюнча, урматтуу көрүүчүлөр, эч кандай акысыз экзамен тапшырбай эле 2026 жылы 1 январдан баштап туруп келип алмаштырып кетсеңиздер болот, унага келип. Экинчиси, азыркы колдонуп жүргөн международный праваңар бүгүнкү күндө срогу бүткөнгө чейин, 10 жылдык мөөнөтү бүткөнгө чейин иштетсеңиздер болот. Андан кийин бүткөндөн кийин мына жаңы чыккан үлгүдөгү праваны алсаңыздар болот. Эми, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге дагы бир нерсеге токтолуп кетейин. Негизги максат бул жол эрежесин жаттап алуу эмес. Айдоочунун ой жүгүртүүсүн жана жоопкерчилигин биз калыптандыралы деп атабыз да. То есть бүгүнкү күндө коопсуз коргонуу айдоочу бул инструкторлор үйрөтөт, билесиздер. Эң биринчиси даярдоодо көпчүлүк башка мамлекетте, башка өлкөлөрдө билесиздер, теориялык даярдыктар болот. Минималдуу 20 сааттан 40 саатка чейин лекциялар өтөт. Биз ошолорду бүгүнкү күндө билип алсак, мына дагы бир жолу кайталап кетейин мен сиздерге. Кудай сактасын. Мына жакында кече күнү деле кырсык болду. Айылга бара жатып 5 осу кырсык болуп, ошолордун Куран окуусуна баратып, кайра келатып жаш балдар, классташтар, алар дагы мынакей каза болду. Күндөн күнгө бизде статистика өсүп атат. Ошонун алдын алуу менен бүгүнкү күндө биз мындай урматтуу президентибиз бизге тапшырма койду. Толук кандуу мына унаа мамлекет ишканасын реформа кылыш. Убакыт келди. Мына ошону биз реформалап, азыр жаман көрүшүңүздөр мүмкүн, туура. Бирок мына көрөсүздөр, 1 жыл, 2 жылдан кийин ушул нерсе туура болгонун өзүңүздөр көрөсүздөр. Эмне үчүн дегенде, мына ушул окуу системасын туура нукка койгонубуздан кийин мына жол эрежеси дагы биздин айдоочулардын дагы жолдо жүрүүсү өзгөрүүлөр өзүңөр байкайсыздар. Анан учурдан пайдаланып, мен ошол жеке автошколалардын жетекчилери дейбизби кайрылып кетейин. Силер ажиотаж кылганды токтоткула. Мыйзамдын астында бардыгыңыздар жооп бересиздер. Бүгүнкү күндө ошол сиздер туура эмес окутуп, ошол коррупцияга малынып, ошол жерде акча каражатына илимди, билимди сатканыңар үчүн мына биздин мамлекетибизде мына ушул жол кыргыздардын пайда болушу ошо силердин аяңардан болуп атат бүгүнкү күндө. Мына ошол туура окутуп, ошол теориялык даярдыктарды, практикалык даярдоо деген эмне деген? Бул күнү дагы, күндүз дагы үйрөтүп, түнү дагы үйрөтүп, кышында дагы айдатып үйрөтүп, толук кандуу айдоочу баратканда кандай кылып туруп кышында тайгак жолду айдаш керек, жанында отуруп кетип аткан адамдардын өмүрүн кандай сакташ керек деп, мына ушулардын бардыгын үйрөтүш керек эле. Мына ошолорду билбеген үчүн бүгүнкү күндө канча деген жол кыргыздар катталып, биздин жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Мамлекет бүгүнкү күндө мына ушул нерселердин статистиканы эске алып, мына ушул кадамдарга барып атат. Мен ойлойм, жарандарыбыздын бардыгы туура ойлойт. Эч кандай бул жерде акча каражат же ошол мамлекет муктаж эмес бүгүнкү күндө ошол праваларды, водительский удостоверенияларды ошол жерден акча каражат кылалы деген. Бардык нерсе туура болуш керек, билим менен гана. Биз ар бир машинага отургузуп, астыбызда бир туугандарыбызды үй бүлөбүздү алып жүргөндө дагы мына ошол коргоп бүгүнкү күндө мына ушул туура жеткирип, ылдамдыкта туура жеткирип, жол кырсыгынын алдын ала алабыз деген үмүттө ушул нерсени жасап атабыз. Саламатсызбы, Каныбек Тургунбекович. Саламатсыздар, урматтуу түз эфирдин көрүүчүлөрү. Бизге келген суроолор менен тааныштыра берсем,
Жеке менчик автомектептердин тагдыры кандай болот? Жакында эле 2 миллион акча салып автомектеп ачтык эле дейт. Аябай туура суроо болду. Жеке менчик бүгүнкү күндө автошколалар кандай иштеген болсо, болгону мамлекетте бүгүнкү күндө мамлекет өткөндөн кийин ошондо иштей берет. Ошол жерде иштеген кызматкерлер эч кандай ишсиз калбайт, жумушсуз калбайт. Мына ошолорду биз иштетебиз. Болгону туура онлайндагы сабактар өтөт бүгүнкү күндө Кудайым буйруса. Ошол мамлекеттен бүгүнкү күндө акча каражат айлыктарын алып, мына ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө мамлекетке кызмат кылат. Бир эле нерсени тактап коюш керек, айтып коюшум керек. Бул жерде баардык нерсе цифровизация болот, электрондоштурулат. Эч кандай коррупциялык схемалардын алдын алып, баардыгын Кудайым буйруса жок кылабыз. Өлүмгө алып келген айдоочуларга жазаны күчөтмөйүнчө айдоочулар эсине келбейт. Жаза жагы кандай болот? Бул боюнча буйруса мыйзамга өзгөртүү киргизиш боюнча азыр жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Кудайым буйруса жаңы жогорку кеңеш шайланып келгенден кийин мына ошол ичимдик ичип алып, айдоочу айдагандар бүгүнкү күндө эч кимге жашыруун эмес. 16-17 жаштагы биздин жаш балдарыбыз колунда правасы, айдоочулук күбөлүгү жок болсо дагы автомобилдерди айдап жүрөт. Мына ошолорго бүгүнкү күндө ошолордун көпчүлүгүнүн айынан бүгүнкү күндө мына жол кырсыктары катталып жатат. Бир эле мисал айтайын. Мына пешеходко келдиңиздер. Бир машина келип токтоду. Ошол пешеходко келгенде артта келе жаткан машиналардын айдоочусу уже окугандан кийин аң сезимине кирет да, ошол жерге мен токтошум керек деп. Көрүп атасыздар да. Бир машина келип токтоду, экинчи машина катуу барат туруп пешеход өтүп кеткенди сүзүп кетип атат. Мына ушул бардыгы билимдин жоктугунан. Мына ошол бүгүнкү күндө биздин автошколалар берип аткан, мына окутуп аткан автошколалардын бүгүнкү күндө ошол биздин жарандарга үйрөтпөгөндүгүнөн, көп нерсени билбегендигинен. Андан сырткары дагы бир жолу айтып коеюн, практикалык биз автомобилдердин баардыгын Кудай сактасын, жолдо барат дөңгөлөк жарылат, жолдо баратып автомобиль учуп калышы мүмкүн, ар кандай случай болушу мүмкүн. Ошондо эң биринчи эмне жасаш керек, эмне кылып туруп алып кетиш керек, кандай кылып туруп оңдоп түздөп, мен ошол кайра өзүм машинама отуруп айдап кетишим керек деген нерсеге чейин баардыгын үйрөтөт. Мына биз ошол жаш биздин курактагы жарандарыбыздын баардыгын мына ошол билим менен гана үйрөтүп алсак, мына келечекте 4-5 жылдын ичинде мына биздин урматтуу президентибиз бизге ошол аябай катуу тапшырманы койду. Кудайым буйруса бул биз реформаны эч нерсеге карабастан аягына чыгарабыз. Мына ошол 1-2 жылдан кийин өзүңүздөр көрөсүздөр. Кудайым буйруса ушул илим менен гана алган биздин айдоочулук көйлүктөр мына биздин жол кырсыктарыбыз дагы азаят, өлүмдөрүбүз дагы азаят. Мына ушул менен, ушул система менен биздин келечек муунубуз туура жолго барат. Мөөнөтү жок айдоочулук көйлүктөрдү алмаштыруу кандай жүрөт? Мен азыр эле сиздерге түшүндүрүп кеттим. Мөөнөтү жок айдоочулук көйлүк 2026 жылы январь айынан баштап бекер эч кандай экзаменсиз эле унага барып алмаштырып кетсеңиздер болот. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Мөөнөтү жок айдоочулук көйлүк бекер алмаштырылат. Эч кандай экзамен дагы тапшырбайсыздар. Болгону ошол айдоочулук көйлүктү азыркы жаңы айдоочулук көйлүккө алмаштырасыздар. Азыркы колуңуздарда бар 10 жылдык айдоочулук көйлүктү алмаштырууга эч кандай себеп жок, кажет жок. Ал качан срогу бүтөт, ошондо гана алмаштырасыздар. Мыйзам артка иштебейт деп учурда баардык автомектептер жеке эл толтура эле тапшырып жатыптыр дейт. Алар окуп бүтсө праваны кандай ала алышат? Бизде юрист өзү отурат, мынакей биздин иш башкармалыктын заведующий жооп берип койсун. Бүгүнкү күндө автошколага барып окууларын өндүргөндөрдүн алардыкы бүгүнкү күндө не факт о том, что экзамендин бардыгын тапшырып айдоочулук көйлүктү алууга жетишүүсү. Бүгүнкү күндө мыйзамдар бардыгы артка иштебейт деп айтылганы менен бүгүнкү күндө чечим кабыл алынды. Лицензионный деятельность боюнча өкмөттүн токтому бекитилген. Кыргыз Республикасынын министрлиги кабинетинин ошол лицензиянын негизинде алар 2020 октябрдан баштап өз ишин токтотуш
керек. То есть даярдануусу зарыл. Окууну бүткөндөр экзаменге барышат. Экзаменге барып, экзаменде татыктуу тапшыра ала турган болсо, аларга мүмкүнчүлүк берилет тапшырганга. А эгер тапшыра албай калган болсо, анда уже жаңы кабыл алынган мыйзамдардын негизинде иш жүргүзүлөт. Рейд учурунда түндүктөгү праваны эмес, картаны сурап жатышат. Түндүк менен учурда болбойбу көрсөткөнгө? Азыр ушул цифровизация боюнча анан ушул сурооңуздарга биздин иш башкарма мен заместителим Алмаз Болотбекович жооп берип койсун толугу менен. Саламатсыңарбы, Канер Турбекович, саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Түндүктө праваңыз болсо, бардыгы мыйзамдуу болот. Муну менен биздин эле Кыргызстанда эмес, түндүктү бүгүнкү күндө биз Казакстан Республикасы менен дагы сүйлөшүп жатабыз. Ал жакта биздин түндүктө бардык документтерди алар кабыл алгандай кылып. Ошондуктан сиздерди туура эмес сурап атсак, өзүңөрдүн водительский удостоверениени сурап атсак, түндүктү көрсөтүп кете берсеңиздер болот. Бул мыйзамдуу. Анткени бул түндүктү биз официальный документ катары кабыл алабыз. Анан дагы бир маалымат иретин айтып кетели. Көп киши коркочпай 14 ай кантип сабакка барабыз деп. Аларга бардык шарт түзүлөт, онлайн автошкола дагы түзүлөт. Бул силерге ыңгайлуу болот. Ошо эле үйдө отурган баласы менен отуруп калган, бүгүнкү күндө окууга чыга албай калгандар дагы, пробка создавать этип аткандарга дагы биз бардык шартты түзүп беребиз. Онлайн автошкола болот. Бүгүнкү күндө көп эле чоң университеттердин бардыгы уже онлайн окууга деле өтүп атышат. Бүгүнкү күндө бул наоборот баягы дүйнөлүк практикада карасак, көбүрөөк эффективности дагы жогору болот экен. Анткени адам убактысын коротуп жолдо жүрүштүн кажети жок экен. Өзү ошо жумушта отуруп 1 саат, 2 саат теориясын болсо онлайн өткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Практикасындагы азыр Кудай буйрса Канек Турбекович иштелип чыгып калды. Адамдарга бардык шарт менен ыңгайлуу шартта окуганга жана айдаганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө онлайн тарабынан бүгүнкү күндө бардык Канек Турбекович эмесин барды иштеп чыктык программасын. Аны сизге кененирээк презентация кылып беребиз. Кактус медиа сайтынан журналисттен суроо келген экен. Айдоочулук күбөлүктү унаа мекемеси берет да частный автомектептердин кандай тиешеси бар деп суроо калтырыптыр. Туура суроо бериптир. Бүгүнкү күндө мына ошол жеке автошколалар окутуп келип, ошол сертификатын бергенден кийин, анан алар толук кандуу гарантия берип атат да, мындай айткандачы. Биз жалпак тил менен айтканда, ошонун негизинде унаага келип, унаада экзаменден өтүп, практикасын өткөрүп, экзамен өткөндөн кийин гана бүгүнкү күндө водительский удостоверение берилип атат. Бирок булардын бүгүнкү күндөгү программасын карап көрүңүздөр. Программасын ошол частный автошколалар мен карап көрдүм. Ал жерде сен эч нерсе үйрөнбөйсүң бүгүнкү күндө. Болгону частный автомектептер бүгүнкү күндө мына автошколалар ошол жарандарыбызды туура окууга, туура айдоого үйрөтпөстөн эле акча каражат жасаганга үйрөнүп калды да. Анан эч кимге жашыруун эмес, туура айтасыз. Азыр мына мен биринчи орун басарым айтып кетти. Подключ деп коюптур да. Ошол жеке автошколалар унаанын менен толук сүйлөшүп алган. Акча каражатты бересиздер. Акча каражатты бергенден кийин ошол толук кандуу экзаменге дагы киргизет. Ошол жерден бүт экзамен өтөт. Андай болбойт. Бул мен үчүн керек эмес, урматтуу көрүүчүлөр. Биз алдын ала ушул кырсыктардан алдын алалы деп. Биздин урматтуу президентибиз аябай кейип, мына ушул жарандарыбыз канчасы өмүрү кыйылып атканга, мына бизге ушундай тапшырма койду, реформа кылыш. Убакыт келди бизге дагы. Мына ошол реформаны жасап койсок, бир сонун болуп, мына ошол окуп, ал жерде туура айтып кеттим, онлайн окусаңыздар болот. Бүт шарттарды түзүп беребиз. Эң негизгиси, мына биз этиканы, андан сырткары практиканы биз азыр шарттарды түзүп атабыз. Кышкысын дагы өткөрөбүз. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин силер практиканы ашып кетсе 2 айда эле бүтөсүңөр толугу менен. Но эртең уже бүгүн алган ошол айдоочулук күбөлүңөрдү силер татыктуу аласыздар. Эч кандай бул жерде кыйынчылыгы жок. Болгону билим менен, мен дагы бир жолу сиздерге кайталап кетейин. Билим болбосо бүгүнкү күндө ар бир жерде биздин жасаган жумушубуз дагы мындай туруктуу болбойт. Эң биринчи
билесиздер, баланы биз бала бакчага алып барабыз. Бала бакчадан школго, мектепке алып барабыз. Мектептен университетке беребиз. Ана университеттен кийин анан билимдүү адис болуп чыгат. Бул жөн эле айтып койгон сөз эмес. Кудайым буйруса, биз ушул жол кырсыктарын азайтайлы, жол кырсыктары кайталанбасын деген мааниде бул ушул иш-чараны бүгүнкү күндө алдын ала алып, ушул нерселер болбосун деп, ушул нерсеге баратабыз. Буйруса, программабыз дайын, ар бир кыйынчылык жок, эч кандай окуп, жакшына кылып туруп эле, бүгүнкү алып атканыңыздарды да эле аласыздар. Болгону программа ал жерде бардыгы камтылган, толук кандуу. Бүгүнкү күндө сиздер ошол автомобилди, жол эрежелерин кандай сакташ керек, трассада жүргөндө этиканы кандай сакташ керек, шаардын ичинде пешеходдорду кандай өткөрүш керек, бардыгын уже сиздер башыңыздарга кирип, ушулордун бардыгын үйрөтүп, Кудайым буйруса, ошондо биз алдын ала көп нерсени алабыз. Ошондо кырсыктар да катталбайт. Биз кошуна мамлекеттердин астында дагы эң чоң көрсөткүчтө турабыз. Бүгүн өлүм боюнча ушул жол кырсыктары боюнча ушуну азайтышыбыз керек. Ошонун негизинде ушул нерсеге баратабыз. Буйруса, бул реформадагы биз жасайбыз, артка жол жок, Кудайым буйруса. Мен ойлойм, дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Урматтуу жеке автошколдун жетекчилери, ошол жерден кызматкерлери, сиздер бүгүнкү күндөгү ажиотаж кылып, ал жерде жарандар эртең сиздер окуп алгыла, праваны алып калгыла, кийин 1 жыл 4 айдан кийин аласыңар деген нерсеге барбаңыздар. Силер окуткандан кийин деле биз практика жүзүндө азыр башка адистерди койдук азыр. Мурункудай болбойт. Жөн эле элдин канын соруп, ал жерде акча каражатын алып, эптеп эле ошол акча үчүн ошол сертификаттарын берип туруп жөнөтпөңүздөр. Мындан ары бардыгы мыйзам менен, мыйзам бардыгыбызга бирдей, мыйзам менен иш алып барылат. Мындан ары мамлекетибизде бардык, өзүңүздөр билесиздер, бардык мамлекеттик иш тармактарда мыйзам менен гана жумуштар жүргүзүлөт. Кийинки сурообуз, окуу программасында, мектептен окуу программасында окуп баштагандар менен чоңдордун айырмасы кандай болот жана баасы? Баасы бирдей эле, эч кандай айырма деле жок. Чоңдор онлайндагы окууларын улантса болот. Айтып атпайбызбы? Биз мына жакынкы күндөрдү окуу концепциясы менен сиздерди тааныштырабыз. Эч кандай маселе жок. Үйдө отуруп онлайн сабак алса болот. Толук кандуу бүт үйрөнөсүздөр. Мектепте биз мектепке киргизип аткан себеби, мына ошол мектепте окуп аткан биздин окуучуларыбызга мындай культурасындагы, бардык практикасындагы ошол жерден дагы көп нерсени үйрөнүп, акыры мектепте предмет атайын предмет катары киргизип атпайбызбы буну. Ошон үчүн көп нерсени үйрөнүп аласыздар. Чоңдор үйдө отурган чоң эле тура ал жер мектепке барбайт да. Онлайн автошколаларга барып окуйт. Бүгүнкү күндө иштеп келаткан эле мына ошол автошколаларда окуу системасын гана өзгөртөбүз буюрса. Окуу системасынын акчасы азыркыдан кымбаттайбы же арзан эле болобу дейт? Эч кандай бул жерде бир нерсе кымбат деген нерсе болбойт. Ошол сиздер окуп аткан бүгүнкү күндө мамлекеттин өзүнүн тарифи бар. Ошол тарифти да коюлат. Ал акчалар эмне кылат? Аны мамлекет албайт. Ал жерде ошол окутуп аткан биздин мугалимдерибиз бар, алардын айлык акысы бар. Ал жерде үйрөтүп аткан биздин практикалык конструкторлор бар, алардын айлык акысы. Силер ойлогондой мамлекет акча каражат жасайлы деген ою жок да. Мамлекет наоборот, мүмкүн аны дагы түшүрүп, ошол коррупциялык жолго барбасын деп, ал элге наоборот биз шартты түзүп беребиз. Айдоочулук күбөлүктөрдү онлайн аркылуу эле түндүктөн алмаштырсак болобу? Жооп берип коеюн. Канек Турмбекович, бул боюнча өткөндө тапшырма койгонбуз. Онлайн паспортту азыр алмаштыруу системасын киргизбедик бит сондорго. Праваны дагы азыр онлайн машиналарды перерегистрацияга өткөрүп атпайбызбы? Кудай буйруса бүтүп калды энд баасы. НПА бүтөр менен күбөлүктү дагы иштеп чыгабыз. Мындай да, урматтуу телекөрүүчүлөр, эч бүгүнкү күндө биз общегражданский паспорттарды билесиздер, онлайн түрүндө эле берип атабыз. Азыр искусственный интеллект
толық қанды уже иштеп қалды. Ешқандай биринчисинде кичине сбойлар болгон 2024 жыл декабрда. Азыр ешқандай маселе жоқ. Мына онлайн паспорт алғандардың дағы саны күндөн күнгө өсүп атат. А праваныкы боюнча вообще айдоочулук көлүктүк боюнча вообще маселе жоқ. Мен азыр тапшырма койгом. Биз бардыгыбыз мына биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык Кыргызстан толугу менен цифровизацияга өтөт. Биз акыркы 9 айда болуп көрбөгөндөй жумуштар жасалды. Электрондук түрдө. Кудайым буйруса мына ошол унааны дагы бүгүнкү күндө мен тапшырма койдум. Бардык азыр кызмат мамлекеттик ишканасынын программисттери иштеп атат. Толук кандуу электрондук түргө өтөбүз. Эч кандай адам бири-бири менен мындай кызмат кылуу деген нерсе жоголот. Билесиздер, буга чейин барасын очередь, искусственный очередь создавать этилет, барасын кассага төлөйсүн. Бардык нерсе бүгүнкү күндө мына ошол безналичный расчет менен болот. Үйдө отуруп туруп бүтүрө турган сиздерге ошол мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берели деген максатта. Анан праваны алмаштырганда дагы, мисалы үчүн праваны алгандагы үйдө отуруп туруп алганга мүмкүнчүлүк бар. Азыр ал дагы мына жакын арада эле бизде программа дайын. Азыр доработка кылышып атат балдар. Азыр мына жакынкы күндөрү мен сиздерге ошол презентация кылып туруп кандай кылып алганга толук көрсөтүп берет. Андан сырткары автомобилдерди дагы сатып атканда онлайн түрүндө, электрондук түрдө бири-бириңер менен сүйлөшүп эле алсаңыздар болот. Азыр ал жерде мен айтып кеткендей очередтерди көрүп атасыздар. Очередтер азына онлайн очередке турду. Уже азайып баратат. Андан кийин автомобилдерди сатып алып атканда дагы бири-бириңер менен ошол түндүк аркылуу эле сатып алсаңыздар болот. Ал жерге ийгиликтүү акнолор турат. Барганда тек паспорт менен эле номерди алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. То есть жарандарыбызга бири азыркы мына көрүп атасыз шартта алыс жерде турган болсо, мына ошол түндүк аркылуу эле бардык нерсени бүтүргөнгө шарт түзүлөт. Мен учурда жеке автомектепте окуп жатам. Декабрда бүтөт дейт окуум. Андан кийин эгер экзаменден өтпөй калсам, анда мен кайра 14 ай окуума туура келеби? Жок. Сиз экзаменден өтпөй калсаңыз кайра 14 ай биз азыркы программа боюнча сиздин окуп келген программаңыз боюнча биз карап көрөбүз. Биздин азыркы даярдалган адистерибиз бардыгын сизди боюнча текшерип чыгат. Андан кийин экзаменге киресиз. Экзаменде бүгүнкү күндө мен ушу практика экзаменин айтып коеюн сиздерге. Оңой мурункудай акча берип же бир тааныш билиш кылып туруп ала алам дегенден ойдон уже алыс болушубуз керек. Ал жерде эми мурункулардын бардыгы жок бүгүнкү күндө. Азыр бүгүнкү күндө биздин күчтүү конструктор адистерибиз мына сен өзүң билимиңе жараша кандай кылып тапшырган болсоң өтөсүн. Тапшыра албасаң тилекке каршы анда экзаменге өтпөйсүн. Биз ар бир бүгүнкү күндө мына баштадык. Адам баласы мына ушул окугандан кийин эң негизгиси башында болуш керек. Но башка мээге киргизиш керек. Ар бир мына ушул даже ушул этикадан баштап туруп практика жүзүндагы ошондо эң туура болот деп эсептейм. Бүгүнкү күндө сиздин билимиңиз ошолго татыктуу болгон болсо, сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, мен ойлойм эч кандай кыйынчылыгы жок. Бул экзаменди тапшырып өтөсүз. Анан айдоочулук куәлүгүңүздү аласыз. Кыргызстанда ал тургай Бишкекте деле практикалык экзамен тапшырчу автодром жок дейт. Унаанын жанындагы автодром дагы өтө начар абалда. Булардын шарттары кандай болот? Жана экзамен тапшыруу үчүн унаада автомат автоунаалары да жетишсиз дейт. Унаалардын шарттары кандай болот? Эң туура суроо берипсиз. Бүгүнкү күндө сиз жакында көрбөй калдыңыз окшойт. Мен бир жума мурун Уна мамлекеттик ишканасына биз барганбыз. Азыр 10 гектардан ашык жерди алдык. 14 ноябрь күнү, 14 ноябрь күнү биз капсуласын салабыз. Ошол жерге эң биринчи автодромдорду бүтүрөбүз. Азыр 1-2 айдын ичинде бардык шарттары менен Кудайым буйруса сиз эмки жылдын март айына көрүп каласыз. Бүгүнкү күнгө чейин 30 жыл аралыгында мына ошол Уна мамлекеттик ишканасынын эч кандай өзүнүн жеке зданиясы болбоптур, эч кандай өзүнүн автодромдору болбоптур. Ошол азыркы учурда аюунун бир стоянкасында эле бүгүнкү күндө өткөрүп жүрүшөт экен да. Азыр сиз айткандай бүт автоматташтырылган бардык нерсе
автомат унааларында дагы заказ берилип атабыз. Бардыгын алып келип, эми чет жерлерде, Европада кандай болгон болсо, биздин Кыргызстаныбызда дагы мына ушул шарттарды түзөбүз жакында. Бардык суроолор эле окшош келе баштады. Акыркы суроолордон берейин. 1 жылдан ашык окуса канча саат теориялык сабактар жана канча саат практикалык сабактар болот? Эң туура суроо болду. Буюрса, мен азыр эле сиздерге айтып кеткендей, программа Министерства образования менен буюрса бекитилип атат азыр. Жакынкы күндөрү мына ушул айда сиздерге дагы ушул түз эфир аркылуу же пресс-конференция аркылуу ушул багытты, ушул окуу процессин, окуу платформасын сиздерге биз жарыялайбыз. Ошондо туура айтып атасыз, теорияны көбүрөөк окутулат, практика канча окутулат, ошолордун бардыгын мына жакынкы күндөрү бизде уже концепция даяр болот, ошондо сиздерге биз жарыя кылабыз. Анда бүгүнкү түз эфир жыйынтыктай берели. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, бүгүнкү биздин ошол сиздерге кайрылып коюубузду биз туура көрдүк. Эмне үчүн дегенде, дагы бир жолу кайталап кетейин. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ойлойм, сиздер туура түшүнөсүздөр деп, акыркы жылдары чынын айтышыбыз керек, Кыргызстанда ошол жол кырсыктарын катталып, канча деген биздин жаш өмүрлөр, канча деген жаштарыбыздын өмүрлөрү, канча деген биздин эжелерибиз, аталарыбыз, энелерибиздин өмүрү кыйылып кетти. Биз ушул нерсени мына туура түшүнүп, туура ар бир нерсени, окуу процессин, туура теорияны, практиканы, этиканы туура окуп, бүгүнкү күндө билим менен гана ушул айдоочулук көлүктү ала турган болсок, эртең биз жолдо жүргөндө дагы бир жолу айтып кетейин, жаныңарда алып бараткан үй бүлөңөр, балдарыңар, ата энелериңер болот. Мына ошондо ойлонуп, жол эрежесин сактап, мына биз ушул ар бир жараныбыздын өмүрүн сактап калат деген ишеним бар. Рахмат.